2023-жылда жасалган жакшы самалыктар, айыл аймагындагы калк үчүн түзүлгөн жакшы шарттар, жалпы эле өлкө боюнча канчалаган жакшы жашаан, жакшы максат, ой тилектер аткарылды. Бунун баарын биз силерге 2023-жылда жеткирүүгө айтып берүүгө аракет кылдык. 2024-жыл айыл аймактарында кандай жакшы самалыктар, жакшы иш пландар, алдыга коюлган максаттар. Биз кайрадан айыл аймактарына болгон саякат берүүбүздү баштадык. Биз менен бирге болуңуздар. Алгач эле биз 2024-жылдагы алгачкы берүүбүздү Баткен обласына караштуу Лейлек районунун Лейлек айыл аймагынан баштадык. Бул чыгарылышта дал ушул айылда кандай жакшы самалыктар, кандай жакшы жишаандар, алдыга коюлган максат, калк үчүн түзүлүп жаткан жакшы жана жагымдуу жаңылыктар. Келиңиздер анда биргеликте баарыбыз чогуу таанышалы. Кызматыңыздарда мен Кымбатбек Абдисаматулу. Биз айылдарга саякат берүүбүздү баштадык. Негизинен биздин Лейлек айыл аймагында 5 айыл бар. 2 улуттун өкүлдөрү жашайт. Негизинен биздин айыл өкмөттөгү элдин киреше булагы бул дыйканчылык менен мал чарбачылыгы. Биздин айыл өкмөттүн аймагында 8403 калк элдин саны, 1810 кожолук бар. 2 улуттун өкүлү жашайт, тажиктер, кыргыздар. Былтыркы жылы 23-жылды бардык берилген план тапшырмаларды ашыгы менен аткардык. Салыктын жыйымдары боюнча пландан тышкары 1,5 миллион сом ашыкча салык түшүрдүк. Негизинен айыл өкмөттө 5 айыл болсо, 5 айылда 4-5 билим берүү мекемеси бар, 4 мектепке чейинки билим берүү бөлүмдөрү, андан сырткары 4 элди медициналык тейлөөдөн өткөрүүчү фаптарыбыз бар. Бүгүнкү күндө фаптарыбыздын абалы өтө жакшы. Билим берүү мекемелерибиздин дагы шарттары түзүлүп атат. Мына быйылкы жылдагы бизди эң сүйүндүргөн нерсе ушу билим берүү тармагына мамлекетибиз, президентибиз аябай жакшы көңүл берип, биздин айыл өкмөттө 1 мектептин жаңы курулушу бүттү. 1 мектеп капиталдуу оңдоо түзүүдөн өтүп атат. Ооба, туура айтып атасыз. Бүгүн президентибиз дагы бүт ушундай тапшырмаларды коюп атат. Туризм бул өнүктүрүүгө жакшы өбөлгө боло турган тармак экендигине биз ишендик дагы. Быйылкы жылы биздин айыл аймагыбызда Кара Мойнок эс алуу борборуна, ушул районубуздун өнүктүрүү фондуна долбоор жазып, ошол долбоордун негизинде 4 миллион 612 миң сомдук долбоор жактырылып, бүгүнкү күндө ошо айыл өкмөттүн алдында эс алуу конок үйлөрүн куруп атабыз. 6 конок үй түшөт, Кудай кааласа, бүт заманбап шарттары менен элдердин келип эс алуусуна жакшы шарттар түзүлөт деп мен так айта аламын. Туризм, мындан сырткары туризм өнүктүрүү максатында ошо Лейлек районубузга кире бериште биздин айыл аймакта көтөрмө участкасынан 5 соттук жерди бөлүп бердик. Ал жерге Кудай кааласа респоинт курулат. Туризм боюнча маалымат ала турган даараткана, мечит ушу шарттары менен курулат. Быйылкы жылы пландаштырылып атат. Жана мен айтып кеттим, биздин элдин негизги киреше булагы ушу дыйканчылык, мал чарбачылык деп, ошолордун катарында бүгүнкү күндө биздин айыл өкмөттө 4 жеке ишкерибиз балык чарба менен алектенет. Бул сөзсүз ушу келген конокторго, эс алуучуларга ушу өзүбүздөн балык өндүрүлүп, ушул жерде сатылып, элдер киреше табышып атат. Мындан сырткары балыгчылык кармаган элдерибиз бар. Негизги ушундай жаңычылыкка аракет кылып жатышат элдер өздөрү деле. Балык чарбаны жакшы жолго коелу деген аракеттерибиз бар. Мектебибиз өзүңүздөргө маалым болгондой, президентибиз быйылкы жылы 100 мектептин бүтүшүнү пландаган. Ошол 100 мектептин ичинде биздин Лейлек айылында Лейлек орто мектеби курулушу башталып, март айында башталып, 9 айда бүттү. Кечээ 30-декабрь күнү облус жетекчилерибиз келип ачылышын кылып, окуучуларыбызга өтө жакшы шарттагы заманбап, мен айтат элем, кылымдын курулушу болот деп айта алам. Себеби биздин айыл өкмөттө мындай типтүү, бүт заман талабына жооп берген заманбап мектептердин биринчи жолу салынышып атат. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө биздин Лейлек айылыбыздагы элдер, окуучуларыбыздын сүйүнүчү өтө чоң.
Ата энелерибиз дагы ушундай мектеп салынып атат экен деп четте турбастан бүт мектептин классканаларынын оформлениясini өздөрү демирге көтөрүп, бүгүнкү күндүн талабына ылайык кылып жасалгылоо иштерин бүтүрүп беришти. Талаптары заман бүгүнкү күндүн талабына жооп берет. Компьютерлер менен толукталды. Кол эмгек, кыздар үчүн, балдар үчүн кол эмгекканалары, балдарга тамак берүүчү ашканалары да кала берсе, балдардын ажатканасы ички сырткы болуп бүт бүгүнкү күндүн талабына ылайык өтө сонун салынды деп мен эле эмес, бүгүн бүтүндөй элибиз ушу сүйүнүп турган убагы. Мындан сырткары быйылкы жылы 23-жылы 22 жылдын акырында башталган биздин айыл өкмөттө Каса 1000 долбоору боюнча өтө жакшы иштерди жасадык. Бул бир 20 миллион сомдун тегерегинде айыл өкмөттүн 5 айылында жалпысынан 1268 дана электр мамычалары жаңыланды. Мындан сырткары 6 жаңы трансформаторлор орнотуп берилди. Бул дагы болсо элге ушу электр энергияны жеткирүүдө жакшы шарттар түзүлдү. Мындан сырткары ошо Каса 1000 долбоору боюнча 5 айылыбызда 21 миллион сомдук ички арыктарды бетондоо иштери жүрдү. Мындан сырткары ошол ички арыктарга сууду үнөмдүү жеткизүү максатында 2 километрден ашык жерлерге жер астынан турба менен суу тартылып, ошо ички арыктарга жеткирилип берилет. Каса 1000 долбоору боюнча. Анан мындан сырткары Баткен областына бөлүнгөн 500 миллион сомдон былтыркы жылы биз 2 миллион 900 миң сомго долбоор өткөрүп, 3 суга суу үчүн скважина чыгардык. Бир элдерге таза суу үчүн пайдалануу үчүн ичүүчү сууга бир дагы жер астынан суу чыгарып бердик. Бүгүнкү күндө бизге райондук жетекчилерибизден коюлган ички жолдор, таза суу боюнча дагы пландарыбыз бар. Былтыркы социалдык өнүктүрүү программасында кабыл алынган 32 иш-чарабыздын бардыгы былтыркы жылы ишке ашты. Быйылкы жылы кечээ депутаттарыбыз менен бюджеттик угууларды өткүзүп, быйылкы жылга 68 иш-чараны кабыл алып, ошону мына 24-жылы аткарабыз деп баарыбыз белсенип турабыз. Анан өзүңүздөр билесиздер, биздин айыл өкмөттүн эң дотацияда турган бюджети эң аз айыл өкмөт биздики. Ошого карабастан бүгүнкү күндө инвестиция тартуу боюнча бир топ иштерди жасап атабыз. Биз ушу инвестиция тартып элдерге жакшы шарт түзүп бергенге аракет жасап атабыз. Бүгүнкү күндө 24-жылга биз азыр 17 долбоор даярдап тапшырып койдук. Кудай кааласа, ушунун бир 10-у дагы өтүп берсе, биздин айыл өкмөткө чоң жакшы иштер бүтүп калат эле. Бул долбоорлорду биз баардыгын тапшырчу жерлерге тапшырып, бүгүнкү күндө жыйынтыгын күтүп атабыз. Мен ишенем, бир жок дегенде 10 долбоор өтөт.